Саламатсыңарбы? Бүгүн артроздун себептери тууралуу айтып кетмекчибиз. Биринчиден, артроз деген эмне? Артроз деген муундагы кемирчектин жешилиши, муундагы кемирчектин жукарышы. Артроздун себептери көп. Арасынан айта кетсек, салмагы чоң адамдар. Бул чоң салмактуулук. Эгерде адамдын салмагы болгону 20%га көбөйсө, анда артроздун пайда болушу 10 эсе көбөйөт. Элестетиңиз, 10 эсе. Экинчи себеп бул жашоо мүнөзү. Туура эмес тамактануу. Албетте, биздин денебиздеги клеткалардын функциясы, иштегени жана абалы биз эмне жейбиз, эмне ичибизге киргизебиз, ошондон көз каранды. Үчүнчү себеби бул болгон травмалар. Кандай ыкмалар менен артрозду дарыласа болот? Биринчиден, эгерде эч качан дарыгерлерге барбаса, биринчи жолу кайрылса, анда артроздун абалына жараша башында физиолечение баштайт. Физиолечение, массаж, керектүү көнүгүүлөр, ошолордун жардамы менен айыккан аябай маанилүү. Эмне үчүн дегенде, кийинки этапта дарыларды колдоно баштайсыз. Дарылардын түрлөрү толтура. Ооруганды баскандар, кемирчектерди жешилбегенин алдын ала турган дарылар, муундун ичине сая турган дарылар, муундун жанына сая турган дарылар көп. Үчүнчү ыкма бул операция. Операциянын түрлөрү дагы бар. Көбүнчө артрозго каршы артроскопия ыкмасын колдонушат. Артроскопия деген бул толук артрозду кетирбейт, артроздун кесепеттерин төмөндөтүш үчүн, жешилип аткан кемирчектерди алып салыш үчүн, муундун ичин тазалап салыш үчүн жасалат. Кийинки операция бул муунду алмаштыруу же болбосо эндопротезирование деп аталат. Бул операция эң керектүү, эң маанилүү, эң жакшы деп эсептелет, эгерде артроздун деңгээли аябай чоң болсо. Андыктан артрозду алдын алуу эң маанилүү. Муун ооруй электе алдын ала физкультура менен машыгуу, туура тамактануу, жашоо мүнөзүн өзгөртүү бул зарыл. Эгерде сиздин муунуңуз ооруй турган болсо, анда ортопедке кайрылыңыздар. Барыңыздарга чоң рахмат. Саламаттуу болуңуздар.